Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кумтөр кенибиз толугу менен Кыргызстаныбыздын башкаруусуна өтүп, жанагы сентиярачылар кетээринде Кыргыз элине тоскоолдуктарды жаратуу үчүн өчүрүп кеткен тийиштүү компьютердик базалык программалары кайра калыбына келтирилип, кадимки штаттык режимде жумушун улап жаткан учур. Бул көрүнүшкө бүтүндөй Кыргыз эли кубанып, эгемендүү Кыргызстаныбыздын тарыхында алгачкы жолу ушундай чоң ийгиликке жеткенине ыраазы болуп турган күндөр. Анткени Кумтөр Кыргызстандагы эле эмес, дүйнөдөгү эң ийри алтын кендеринин бири экенин бүгүн эми билбеген эч ким деле калган жок. Ал эми акыркы 30 жыл аралыгында ушул Кыргыздын Кумтөрүн Кыргызга эмес, башка аферисттерге иштешине бүт жан дүйнөсү менен берилип, күйүп-бышып, ээлеген кызматын, бийлигин пайдаланып, Кыргыз элине тетири иш кылган биздин саясатчыларыбызга болсо, бүгүн эми эң эле кайгылуу, өкүнүчтүү күндөр келди. Мындайча айтканда, эли журт Кумтөр үчүн кубанып, бийликке ыраазы болуп турган, бирок арабыздагы айрым саясатчылар тетирисинче Кумтөр үчүн кайгырып, бийликке нааразы болуп турган күндөрдү башыбыздан өткөрө баштадык. Анткени Кыргызстандын алтын кенин өзүнүн жеке менчигиндей кылып, каалагандай калчаган ошол кездери бийликте отургандар бүгүн эми темир тор артына өтүп, жооп берүүгө, жегенин кайра Кыргыз элине кайтарып берүүгө мажбур болуп калышты. Мындай болот деп балким алардын жети уктап түшүнө кирбеген болчу. Себеби буга чейин Кумтөрдү Кыргыз элине кайтарабыз деген кишинин баары тез арада оюнан кайтарылып, камалып, куугунтукталып, такыр болбосо өлтүрүлүп келгенин баарыбыз билебиз. Ошон үчүн бул канадалык аферист сентиярачылар менен Кыргызстандагы аферист саясатчылар үчүн бул күндөр өтө жагымсыз жана өтө өкүнүчтүү болуп турат. Бирок бул деген сөз болду. Ушуну менен УКМК баарын чекеден камап, сентиярачылардын оозу жабылып, тынып тынчып эле калат дегенди түшүндүрбөйт. Кумтөр үчүн канчалаган ыплас иштерге барган саясатчылар, канчалаган мыйзамсыз иштерди жасагандар, канчалаган адамдарды камап, азапка салгандар, айрымдарын өлтүртүп жүрүп Кумтөрдү коргоп келгендер бүгүн деле ошол тактикаларын максималдуу түрдө колдонууга аракет кылышат. Бирок мурдагы күндөрдөн айырмаланып, бүгүн алардын колунда бийлик жок. Бирок бийлиги жок болгону менен алардын ушул күнгө чейин чогулткан акчалары бар. Туруктуу калыптанган мафиялык топтору сөзсүз түрдө бар жана алар эми акыркы мүмкүнчүлүгүнө чейин бүгүнкү Кыргыз бийлигине каршы аракет кылышат. Андай аракеттерди жасап башташты. Күтүлгөндөй эле бүгүн Кумтөр боюнча териштирүүлөрдүн артында камакка алуулардын ишке ашырылышы менен дароо интернет айдыңында соц тармактарда баягы эле тактика колдонулууда. Баракчалар пайда болуп, баягы эле өзүн өзү активист атап алгандар, баягы эле жүздөгөн фейктер, баягы эле ушактарын жазып жайылтып, баягы эле Кыргыз элинин башын айлантууга аракет кылмай. Президент Жапаров антиптир, УКМК төрагасы Ташиев мынтиптир, саясий куугунтук кылып атышат, эл уулдарын камап коюшту, паланча деген депутат периште болчу, аны неге камайт, түкүнчө премьер-министр эл үчүн жанын бергенге даяр болчу, аны неге камайт, боштондук, эл уулдарынан колуңду тарт деген гана сөздөр. Кыргыз саясатында ушунча көп эл уулдары бар экенин бүгүн көрүп таң каласың киши. Ушул Кумтөрдү Кыргыз элин эмес, ошол бир уч аферисттерге иштетип, ошолордун миллиондорун алып, болушунча байып, парламентте тим эле ыймандуу болуп көрүнүп, укмуш сөздөрдү сүйлөп коюп жүргөн кишилерди элдин уулу дей турган болсок, анда башкасына сөз жок. Саясатта элдин уулдары ушунча көп болсо, анда неге Кумтөрдү ушул күнгө чейин Кыргыз элине кайтарышпады болду экен деп ойлосоңуз керек. Кумтөрдү Кыргыз элине кайтарыш үчүн биринчи кезекте Кыргыз элин, Кыргыз мамлекетибизди чын дилден сүйүш керек болчу. Плакаттарда же сүрөттөрдө эмес, же тиги фейктердин постторунда эмес, чыныгы жашоодо чындап элдин уулу болуш керек болчу. Ошондо булар 10 жылдап жүргөн саясатта жалаң гана Кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн иш кылышмактагы, бүгүнкү мамлекетибиз мынтип эскилиги жетип, жок болуп кетейин деп калган вертолеттору, бир ай эмес, бир аптага жетпеген айлык маянасы, жамгыр жааган сайын туш жеринен суу аккан социалдык объектилери, 1000 сом үчүн чуркап көчөгө чыгып мамлекет үчүн каршы келе турган митингтерге да чыгууга даяр болгон айрым жарандары,
Миллиондоп башка мамлекетте жүргөн мигранттары бар мамлекетке айланып калбайт болчу да. Бүт жагынан Кыргызстаныбызды сазга батырып, бар жоктун ашмалтайын чыгарып коюшуп, бүгүн эми өзүн өзү эл уулу дедиртип отургандарына жол болсун. Кумтөр кенне байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түздөн түз тийиштиги бар. Ошол Кумтөр кенини акыркы 25 жылдан бери талап тоноп, ошонун тегерегинде интригаларды уюштурушуп, ошонун тегерегинде ошол биздин мамлекеттик чиновниктер марионетка болуп калгандыгын элибиз, журтубуз баары көрдү. Эми мындан ары андай болбойт. Бүгүнкү бийлик, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду башында турган бийлик эч кандай Кумтөргө же болбосо мошенниктерге, коррупционерлерге марионетка болбойт. Жана биз алардын жазасын колдо беребиз. Кармалгандардын жакындары чыгып атпайбы митингге чыккырып? Эми кармалгандардын жакындары ар дайым эле чыгып келген. Мына мен кармалганда дагы, мен камалганда деле менин жакындарым чыккан. Бирок биз башка өңүттө кармалганбыз. Биз саясий өңүттө кармалганбыз. Ал эми азыркы кармалгандар булар коррупциялык өңүттө, мамлекеттин байлыгын талап тоноодо кармалып отурушат. Ошондуктан мен ошол кармалгандардын жакындарына да кайрылып айтып кетер элем. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн биз эч кимди аябашыбыз керек. Бир тууганың болсо дагы, жакының болсо дагы, өзүңө ошол эң жакын адамың болсо дагы, эгерде ошол адам кайсыл бир деңгээлде коррупциялык иштерге катышы болсо, мамлекетке зыян келтирсе, ал жоопко тартылууга милдеттүү жана биз аны камсыз кылып беребиз. Пирматов боюнча айтып коесузбу, сиз жалаа болуп атат деп атат. Пирматов боюнча. Эми мага көп адам жалаан жаап атат. Көбү айтып атат, ушул акча сураптыр деп атат. Дагы башка нерселерди айтып атышат. Мен Кудайга шүгүр Алла Тааланын алдында акмын, эли журтумдун алдында, мамлекеттин алдында акмын. Ар бир кылган ишим, ар бир күнүм мамлекет үчүн арналат. Кумтөр боюнча абал ушундай болуп турган чакта чек ара маселеси кайрадан провокациялык мүнөздөгү аракеттер менен коштолуп баштады. Учурда кыргыз элибиз ички душмандардын оюндарына туруштук берип жаткан чакта коңшу Тажикстандын бийлиги тарабынан кайрадан провокация жасалды. Чоңалай жергесинде кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган аймакка кирип келип, контейнерлерин жайгаштырып, сүр көрсөтүп, тийишип, биздин элди мындайча айтканда согушка тартып жатканын көрүп турабыз. Аймакка тез арада жетип барып, тийиштүү аракеттерди кылууга киришкен УКМК төрагасы башында турган мамлекеттик аскердик кишилер бара жаткан вертолеттордун бири шашылыш конууга аргасыз болгонун да көрдүк. Тилекке жараша ал тик учактагы жарандарыбыз аман эсен калышты. А бирок маалымат айдыңында болсо, ал тик учакта Камчыбек Ташиев бар болчу экен, ал кишинин абалы оор экен деген ушактар таратылып, ал тургай вертолеттун ушундай авариялык шартка кабылганына сүйүнүп, жыргаган мекендештерибиз да болду. Маңкурттуктун жеткен чеги ушул болбогондо, анан кандай болмок эле? Өзүңдүн мамлекетиңдин башына күн түшкөндө ушинтип мыскылдап, күлүп жыргап отурганың сенин иттен да төмөн экениңди көрсөтүп турганын билсең кана. Ит дагы өзү жашаган үйүн, коргонун коргоп, жанын аябайт го. Сен болсо өзүңдүн Кыргызстаныңдын, өзүңдүн мекениңдин үстүнөн мыскылдап күлүп отурасың. Мындай учурда күлсө ошол душмандар күлсө жарашмак. Балким ошол тажик тарап күлсө жарашмак. Бирок алар дагы биздин айрым киши сыяктууларга окшоп күлүп жыргаган жок. Билсең эгер, бүгүн сен соц тармактарда элдин уулу, боштондук деп кыйкырып аткан саясатчыларың бийликте отурганда, Кыргызстан үчүн жок дегенде 10 жаңы вертолет алып берип койгондо, жок дегенде 10 аскердик учак алып берип койгондо, бүгүн акыбалыбыз мындай болбойт эле. Ошто мындай окуя болуп турган чакта
Ысык Көл аймагында президент Садыр Жапаровду коштоп жүргөн коопсуздук кызматынын унаасы жол кырсыгына кабылды. Тилекке жараша өлкө башчысынын ден соолугуна эч кандай зыян тийген жокко, бирок күч кызматкерлери арасынан жоготуу болгону тууралуу маалымат берилди. Бул окуяны дагы баягы эле ичибиздеги өздөрүн өзгөчө акылдуу сезген айрым саясий топтун өкүлдөрү кубануу менен кабыл алышты. Кыскасы, коомубузда материалдык көйгөйлөр менен кошо руханий баалуулуктарга байланыштуу көйгөйлөр да жетиштүү экени даана байкалып турат. Мекенчилдик, адамгерчилик, ыйман, пейил деген баалуулуктарыбызды дагы тебелеп тепсеген адамдарыбыздын бар экендиги улутубуздун, өлкөбүздүн келечеги үчүн, дүйнөдөгү орду үчүн чоң суроо жаратпай койбойт. Ар бирибиз өзүбүздүн ичибиздеги адам, инсан деген сапатты кайра бир катар карап чыгып, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү иреттеп чыкпасак болбойт окшойт. Кыргызстаныбызда жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ар намысын саткандар, ыйман ыңсабын жегендер эмес, көрүнгөндүн кооз сөздөрүнө же 5-10 сом акчасына ээрчигендер эмес, намыстуу, мекенчил, акылдуу, Кудайдан чындап корккон, эли жерин чындап сүйгөн атуулдарыбыз көп болуп, өлкөбүздүн келечеги кең болушун тилейбиз. Кудай буйрса, калган көйгөйлөрдүн баары Тажикстан дагы, Кумтөр дагы, башкасы дагы чечилип, Кыргызстандын пайдасына, жыйынтык чыгарылышына ишенебиз. Саламатта калыңыз. Урматтуу журналисттер, урматтуу коомчулук, өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, мына 2 күндөн бери биздин ушу Кыргыз-Тажик чек арасында Карамык айылынын жанында посто, ушул жерде Чоңалайда чоң чыңалуу болуп аткан, ал боюнча кансыл чаралар көрүлгөнүн баарыңыздар көрдүңүздөр, билесиздер. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша, өзүбүздүн войскабыз жана башкаларды биз тартып келип, бул жерде кармап турганга, жана элдин коомчулуктун ушул жерде жашаган элдердин Карамык, Каратейит, Жекенди айылдарынын жана түгөл эле ушул Чоңалай районунун жашоочуларынын коопсуздугун сактоонун негизинде көптөгөн чаралар көрүлдү. Элдер ушул жердеги 3-4 айыл көчүрүлдү. Эми ушул чаралардын баардыгы 2 күн ичинде көрүлгөн болчу. Бүгүн кечеден бери биз ушу коңшу Тажик тараптын чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиясынын төрагасы генерал полковник Ятимов Саймен Сатарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Кечээки жүргүзгөн сүйлөшүүлөрүбүз майнапсыз болгон. Ошонун негизинде биз элди көчүрүүгө мажбур болгонбуз. Бирок бүгүн кайрадан ошо жолугушуулар уланып, мына эртең менен бери бир нече жолу жолугушуп, азыр гана Бишкек убактысы менен саат 1-де гана жолугушуу бүттү. Ошонун негизинде жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жолугушуу мындай майнаптуу болду деп айтсам болот. Себеби дегенде биз сүйлөштүк, келишим кылдык, келишип алдык. Жана ошол келишкендерибиз чогуу бир протокол кабыл алдык. Ошол протоколдун баардыгы 1-2 сааттан кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Коомчулук баарын угат, көрөт. Ал жерде 7-8 пункттан турган биздин келишимдерибиз бар, сүйлөшкөндөрүбүз бар. Ошону коомчулук угат. Азырынча мен айтып турайын, биздин жолугушууларыбыз натыйжалуу болду. Натыйжалуу болгон жолугушууларыбыздын негизинде мен азыр эле ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына бардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин. Жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин бардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Мен ойлоймун, келишимдерди кабыл алынган убактылары ар түрдүү болгон. Бүгүнкү күндө биздин келишим кабыл алынды, биз кабыл алган келишимдерди буза элекпиз. Ошондуктан мындан ары кабыл алынган келишимдердин негизинде ошолордун айланасында иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Эми эки мамлекеттин ортосунда эң негизги жоопкерчилик бул элдерибиздин коопсуздугу.
мына ушул жоопкерчиликти биз ар дайым сезебиз жана ошону камсыз кылууга аракет кылабыз.